Илгери биздин аталар тарбиялаган эшикке мусор таштаба, арыкка кирдин суусун төртпөгүн деп. 90-95% берген инвестор же болбосо мамлекетине 100% кылып кое албайбы. Ошо эл дагы кичине жоопкерчилик сезсин деген программа да. Ошого эл жаман үйрөндүңөр, мына чыгып эшиктин астындагы тазалап шыпырып койбой жаман үйрөндү да. Бүт бардыгын базар кылып алганбыз. Эң болбоду дегенде биринчи этаждагы үйлөр астын тосуп, ичине тоок, мал кадимгидей багылды. Андай жашаган келсе анда айылга барып жашады. Мына бардыңарга кайрылам ушул жерде. 1 метр чыктыңбы, 1 метр азыртан буза бер. Өзүңүн аркаңа кет да, өзүңүн красный китебиң, кызыл китебиң кайсы положено болсо ошол жер. А бизде биринчи чыгат экенсиңер, бир көрттөндүрүп бактарга эгип көрөсүңөр, дагы чыкпаса бир профиль менен тосуп көрөт экенсиңер, дагы чыкпаса анан фундамент коюп бир забор кылып койгонсуңар. 1 квадрат метр жерге дагы чыктыңбы акчасын төлөшүң керек. Талайбек Насырбекович, сизге чоң рахмат. Ошондо аябай чоң иштер, проекттер болуп атат. Бардык бизнесмендерди, ишкерлерди башын бириктирип, чоң иш жүргүзүп атышат. Бүгүнкү иш-чара менимче жакшы өтөт деп эсептейм. Себеби шаһар кала башчыбыз Талайбек Насырбекович чоң демилге көтөрүп, ушунча адамдын башын бириктирип иш-чаралар өтүп атат. Рахмат сизге. Сапарный Тутунулов, жеке ишкер. Бар эле болуп атат, бирок мына Төлөкөн микрорайон 12-домдун артында почему-то токтолуп калды да, ошол жерде стройка жүрбөйт. Эмнеге? Ушуну тездетсеңиз болобу, себеби дегенде кечинде ошол жерге мен ишканам, ошол жерде кичинекей чакан местный центр бар. Постоянно мусор таштайт, анан мен мүмкүнчүлүгүм аз жетпей атат да, сиздин айтканыңызга кошулам. Мүмкүн болсо жасап койсоң деле болот, но ушундай шарт болуп атат. Постоянно ошол жерге домдон чыгып мусор төгүшөт, кээде даже как туалет ордуна колдонушат, постоянно запах келип турат. Ошону мүмкүн болсо тездетип берсеңиз деген сунушум бар. Азыр айтып атпаймынбы эже? Бизде болгон бюджетте 2019 каралган бюджетти мына западный жагын жасап атат. Бер жагын мына сиз менен сурангандай мен дагы суранып атам. Болсо болот, издейбиз. Ошон үчүн мына бүгүн семинар ошондой болуп атат. Мен жасатпайм эми. Ишкерлерден суранып атабыз. Анан кийинки жылкыга дагы карап көрөбүз. Быйылкы жылкыга болгон бюджетибизди түгөттүк. Мына Шакиров көчөсүндөгү жолго почти бир 60-70 миллион аяка кетти. Мына балдардын бала бакча менен камсыз болушун көтөрөлү деп азыр 40-45% экен. Быйыл 2 бала бакчаны баштадык. 3-үчүсүн эртең мына жапалакта башталат. 4-үчүсү мына 9 айдын азыр мына финполициянын жетекчиси менен айтып атам, налогунун жетекчилерин айтып атат, салыкты жакшы түшүрүп бергиле, жергиликтүү салыкты. 4-үчү мына Ак Тилек участкасында дагы бир бала бакча баштайлы деп атабыз. Ошон үчүн баардык мүмкүнчүлүккө жараша эже. Анан качан жасайбыз деп мен айта албайм, мына күн жасайм деп. Ушу насип кылган күнү болот да. Дагы бир ишкерлер, мына азыр сиз айтып аткан 12 жылдын аркасында төлөйт. Мына азыр Эмаком айтты го, мен жасап, ушу бала барганда акчаңызды бербесеңиз да чайыңызды берип рахматты айтып туруп жасаттым ошол. Кошуналарды чыгаргылагын, өзүңөр коругулагын. Туалетте мен мэр барып карап берем. Силер барып карап ошол жерде анча-мунчасын сыйрагына чапкылагын ошо кошуналар чыгып алып. Келбегин бул жака, туалет кылбагын деп туруп. Нар жака азыр парктын ичине жакшынакай заманбап туалеттерди салдырып берип атабыз. Көрдүңүзбү? Бүтүп атат. Ошол жака барсын, 5 метр нарак барса туалет курулуп атат жакшынакай. Туурабы? Ошону өзүңөр да, эл дагы бизди колдоп, эл дагы аракет кылышына керек. Анан сиз өзүңүз айтып атасыз, мен ишкермин деп. Силер дагы кичине ойгонгула, кошуналарды алып чыккыла, келгиле, биз да сыртын өзүбүз краскалайлы. Бул мэр деле бирөөдөн суранып атты. Биз дагы 5 тиын берсек, мэр дагы 5 тиын берет экен. Деп туруп аракет кылгыла. Макулбу? Мына бүгүнкү айтып атканым ошол. Элди баягы бирөө жасап берген мына эл аралык уюмдар деле эмне үчүн 5%, 10% элдик салым болсун, акча болсун, акча кошпосо иштеп берсин деп атат. Себеби ошол нерсеге кичине жоопкерчиликти сезсин деген. Ошон үчүн 90-95% берген инвестор же болбосо мамлекетине 100% кылып кое албайбы. Ошо эл дагы кичине жоопкерчилик сезсин деген программа да. Мына ошон үчүн азыр биз жасалган нерсени мына бирөө барып жасаса, эл баркын билбейт. Мына мен түндө чынын айтайын, ушул бирде барып ошо Нурзаман жасаган эмени мындай карап өттүм. 12 жарымда мына Салман көз канчада бардык, түндө басып анан чүчү барып келели деп. Барып көрсөк, 2-3 бала ошонун үстүнө барып алып,
бутун коюп алып отурат. Мен чынын айтайын, илам келип өтүп кетти да. Бүгүн жасалган нерсенин үстүндө балдар бутун коюп алып отурат да. Эми түшүп барып эме кылса мен бир жолу айтам, эки жолу айтам, постоянно ал жерде тура албайм да. Ошон үчүн элдин ушуну мен кайрылам, ушундай бүткөн иштерди кайта жакшы пайдаланайлы да. Мына парктар, стадион, ушул аллеялар, скверлер бүт эл үчүн болуп атат да. Ушуну туура пайдаланайлы да. Анан жасаган нерсени буза берсе, көңүл деле калат да. Бачы баары бузуп талкалап кетет экенбиз. Ошон үчүн мен элден суранам, мына аймактык кеңеш төрагалары, квартальный комитет жетекчилери, ошол эл менен турат, ушул домкомдор бар, эл башчылары бар, эл жакшылары бар, активдер бар, сыңар менен ишкерлер. Ошону түкүрсө түкүрбө, мусор таштаса таштаба, ошондой жерде отурса жакшына отургун, түз отургунда элди да тарбиялаш керек. Мына массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү отурасыздар, тынбай баягындай роликтерди бериш керек. Туура, местный газеталардан, интернеттен ошондой бир элди чакырып оңдошубуз керек да. Мына мисалы Турция же башка бир мамлекеттерге барсаң, көчөдөн бир кагаз таппайсың. Туура, таптаза эл ушунчалык үйрөнгөн да, ыргытпайт да бир жагынан. Бизде жеп ичип башынын үстүнөн ыргытып, кетип аткан пакеттин көчөгө ыргытып, мына азыр 2 сменге өттүк тазалыкты да, мына 2 смен түнү да калып атышат азыр. Бирок мындай карайсың, чыгарып кетип атат, аркасынан алып чыгып пакеттерди ыргытып атышат адамдар. Илгери биздин аталар тарбиялаган эшикке мусор таштаба, арыкка кирдин суусун төртпөгүн деп. Мына кече жаңы жолду мына Шакирова дагыны карап келетем. Бир арка токтоп калдым ошол жерде. Бар мына жетекчилер, УГУДунун жетекчиси бар, УГУДулар ишке кетти. Ошол жерде турсак, арыктан, чоң арыктан килеген кирдин суусу алып келип атат да. Кирдин суу. Эмне деген бул? Илгери арыктагы сууну бетибизди жууп кээде суусасак ичип коет элек, ушунчалык таза суулар агат элек. Азыр мына ар бир квартальный комитеттер жүрүп атат деп. Кээ бир үйлөр септигин арка эме кылып коет. Бул деген эмне деген? Септикти алып чыгып арка каналдарга улаштырып койгондор бар экен. Бул Кудайдан коркуш керек деп. Туурабы? Санаптенсе иштешиңер керек. Ар бир арыкма арык, көчөмө көчө кыдырып, ошолорду издешиңер керек, табышыңар. Биз болгон эже жасап беребиз. Аз Кудайга шүгүр, мына сиз айтканга чейин эmakon жасап берем деди. Эми ошолорду туура пайдалангыла. Туура, элге айтып силер эң жардам бар, жасап алсаңар да ошол жерди туура пайдаланып бериңерчи. Мына ошол жерди барып эртең менен чыгып, арттан жакшына суулар келип калды. Ошол домком айтып бир насос алып койсоңор, же болбосо үйдүн эмесинен улап койсоңор, суу чыгып турат. 5 мүнөттөн суу сеп койсоңор, өчүрүп менен көк-мөк жапжашыл болуп турат да. Важное видеофильмдер көрдүк азыр. Дагы Басбектен оңжайга чейин, оңжайга сол жактан кара суу территориясы алды. Ал жерде мындай өкмөттүк деңгээлде ошол 49 жылдан берилген бүлүштү 29 жыл калса керек. Буга жана эсептеп аларга берип компенсация чыгарып өкмөттүк деңгээлде жогорудан кара суу акимине сүрөшүп ошол калат. Ошто чоңойтуу бүттү да, көп жылына ген план бүтпөй аткан экен. Азыр биз шаардык мэрия буларга ошол бөлүнө турган акчасы 5 миллион акчаны бөлүп бердик. Биз жасай турган ишти жасап бердик да. Бул бардыгы Бишкектен ошол бүтөт экен да. Мына булар эми суроогунан кеч калып атат. Мен азыр тездеткиле деп атам да. Ошол ген план боюнча 3,5 миң гектар Кара Суу территориясынан, Арабанын территориясынан мына кең сайын шаарга кошулуш керек да. Эми бул боюнча азыр төраганы чакырбай калыштыр. Мен төрагага, шаардык кеңеш төрагасына тапшырып, ошолну мурун вице-мэр болгонсуз, сиз билесиз, төрага катары ушунун үстүнөн иштеп бериңиз да. Азыр мына аракет этип атат да. Мына кече мага алып келишти, макулдашты. Биз этап менен кошолу деп атабыз да, суранып. Бул эми жетекчилик, өкмөт, президент, анан ошо жергиликтүү Кара Суу району айыл өкмөттөрү, кеңештин депутаттары, администрация ошолор бүт колдоп бериш керек да. Эми азыр көпчүлүк жерде бизге кыйын болуп атат. Мына Ак Тилектин бул жактары Тапан айыл өкмөтү Кара Суу территориясы. Көпчүлүгү шаар территориясында үйлөрдү салышкан, бардыгы. Сууну шаар беребиз, мектепти шаар окутуп беребиз.
тазалыгын шаар тазалап берет, канализациясы шаар карап берет, бүт бардык шаар алар только жерди берип коюп, мына азыр ал район эмес да, бул калыстык эмес. Ошон үчүн лучше бизге өткөзө турган болсок, азыр сиз айткандай, мына азыр мына кайсы көчө, Калинин көчөгө баягы Карасун территориясына мына запчасть эмеде. Элементарный асфальт татып коелу десек, мыйзам жол бербейт да. Кээ бирки жасай турган нерселерди мыйзам жол бербейт. Ошон үчүн бизге өткөзө турган болсок, мына кайта шаардын иштерин биз бюджеттен акча бөлүп, анан ошол иштерди мына азыркы жасатып аткандай жасатып атабыз. Бул планда бар, аракет кылып атабыз. Акылуу? Мен жеткизилган детский площадка боюнча жеткизип алгам. Кандай дейсиз? Чет ордору берилген 600 000 проект жүзүп, кылабыз бюджеттен акча бөлүнгөн, бирок плакат түшпөйдү. Укус барбы? Укус барбы? Эмне болгон? Укуска кирип, Аскар Шакиров болду. 5 Жок, бул Аскар Шакиров көчөдөгү эме барбы? Мындай да, эгер булардын бюджети ошондой көтөрүлүп, бюджети жакшы болсо, квартиралардын ичин да тазалап берет да, ошого барабыз. Эгер акчасын төлөсөңөр. А бирок эми акчасын төлөбөй атпайсыңарбы? Мына дотацияда экен бул ишкана. Дотацияда бюджеттен түшкөн акчанын, налогдон түшкөнүн тазалык ишканасына берет экенбиз да. Бул калыстык эмес да туугандар. Үйүңөрдүн астын тазалатып, ичин тазалатып, анан мэрия бюджеттен деген болбойт бул. Тазалык ишканасы көчөнүн, үйлөрдүн астын өзүңөр ошол жашоочулардан акча төлөп. Мына Россияга баргыла, өнүккөн мамлекеттерге баргыла мисалы, бардык ошол жерде домкомдор ар бир квартирадан акча топтойт. Тура, мына биздин кыргыз эжелерибиз, карындаштарыбыз бар. Эмне иш кылат? Көбү ошондой подъездерди, үйлөрдү шыпырып жүрөт да. Үйлөрдүн ичин ошолор бүт шыпырып берип жүрөт. Себеби ошол жерде өздөрү ар бир үй индивидуально өздөрү акчасын төлөйт да. Шыпырган эмелерге төлөп беришет. А бизде ошол мына төлөмдөрдүн азыр канча деген элдин карызы бар тазалык ишканасына. Таза сууга канча деген карыздары бар. Ошон үчүн домкомдор, квартальный комитет, МАПтын жетекчилери сиздер элге дагы туура түшүндүрүп беришиңер керек да. Анан жашаган үйдө жашайт дагы, үйүн актап бер, краскалап бер, үстүмү жаап бер, игральный площадка куруп бер, эми тазалыкты дагы тазалап бер деш, бул калыстык эмес. Элди үйрөтүшүбүз керек. Эл жакшы жашаш үчүн төлөш керек турганда. Туурабы? Бул биз кыла беребиз. Бул бардык бюджеттин акчасы. Анда жол оңолбойт. Же болсо мугалимдин айлыгы көтөрүлбөшү мүмкүн. Бала бакчаларга бура албай калышыбыз мүмкүн. Ар бир нерсе өзүнүн программа бар. Анан тазалыкты мына өзүңөр карап, үйүңөрдүн астын ар бир үй өзүнө эме кылыш керек. Тазалатыш керек да. Бул эми мында ачык айтайын. Бир мезгилде бир мэрлер ошондой кылышы мүмкүн да. Үйлөрдүн астынан бери тазалатып бериш мүмкүн. Ошого эл жаман үйрөндүңөр, мына чыгып эшиктин астындагы тазалап шыпырып койбой жаман үйрөндү да. Болуптур, биз шыпырып берели, азыр айтып атабыз, эгер тазалык ишканасы жетекчиси өзүн өзү актап, пайда түшө туруп, ал үчүн силер акчасын төлөшүңөр керек. Бул барып договор түзөп, шыпырып тазалап беребиз. Акча төлөбөй атышпайбы? Бир квартирада 10 адам жашаса, бирөөнө акча төлөп атат. Тура квартирага берип койгон $100, 200, $300 астын 500 000 доллардан тапшырган квартиралар бар. А бирок төгүп койбойт ошо тазалыгын эмес. Мына азыр 600-700 000 адам жашайт деп атабыз шаардын ичинде. Статистика боюнча мына 300 000ден ашты. А канча абонент бар азыр? 200 000 абонент, мына 200 000ге акча төлөп атат. Бул калыстык эмес, шаарда канча миңдеген адам жашап атат. А мисалы мен өткөндө техника алайлы тазалык ишканасына өтүп Швейцарияга барып келдим. Швейцарияга немистер көбүнчө 6 күн 5 күн келип Швейцарияга кирип иштеп, кайра 6-базар күнү Германияга чыгып кетет экен да. Ошо 5 күнгө учетко төлөйт турат экен. 5 күнгө учетко туруп законный. Ошол жерде салыгын төгөт, коммуналдык услугаларын бардыгынын акчасын 5 күнгө ошол жерде төлөп берет. Ошон үчүн өнүккөн мамлекеттер өнүгүп атат. Биз дагы кайталап коелу, жергиликтүү өзүн өзү башкарабыз. Бардыгы мына козурашчу ишканалар, Горвода каналдагы, булар дагы бардыгы өзүн өзү башкарыш керек да. Анан биз салыктан анан буларга элдин үйүн тазалап бергенибиз туура эмес да. Эми азыр мүмкүнчүлүккө жараша биз эми атың ким дедиңер? Эрлан, азыр айтып атабыз, мен дагы мына эми азыр 30 миллион бай айтпадык, техникага жумшап алдык да быйыл.
Эми келечегибиз дагы кичине мына айлык акыңарга азыр 6 миллион кошуп бердик дагы ушул баягы кичине айлыктарын көтөрүп бер депчи. Бирок баардыгы бюджеттен кетип атат да. Ошон үчүн элге мына сиздер данкомдор айтышыңар керек. Ар бирин учетко алышыңар керек. Временный учет деген болуш керек. Бүт баардыгын төлөшүңөр керек да. Анан акча болсо иш болот да. Анан биз барып детский игральный площадка бар деп жасап беребиз, бирок мүмкүнчүлүк баардыгына жок болуп атат да. Мына Бишкекте деле андай эмес да. Бир двордун астында убактылуу бир же эки камак болушу мүмкүн да. А шаарда кандай бизде Ошто турасы, асты бүт баардыгын базар кылып алганбыз. Эң болбоду дегенде биринчи этаждагы үйлөр астын тосуп, ичине тоок, мал кадимгидей багып алган. Андай жашаган келсе анда айылга барып жашады. Шаарда жашап, биринчи кабатты астыларын тосуп алып, тоок баккан же болбосо мал баккан мурда турабыз. Ол жалпы пайдаланыш керек. Эл ошол көп кабаттуу үйдөгүлөр общий пользование деп кой. Тура баардыгы үчүн болуш керек. Астын ачып кой. Кала бирөө баласы чыгып отурсун, бирөө аксакал чыгып дем алсын. Шаарда ушундай беспорядок болуп калыптыр да. Мына азыр 1 жылдан бери бузуп күтө албай атабыз да. Бузуп күтө албай атабыз. Оңдоп коюш оңой. Эгер түз жер болсо тез эле салып коюп оңдой беребиз да. Биз тройной иш кылып атабыз да. Ошо күркөлөрдү баарын элдер менен жаңжал, уруш, тополок алдыртып, анан кайра тазалап, анан кийин тегиздеп, анан куруп атабыз да. Эгер түз жерлер болсо куруп кете берет эле, оңой болот эле. Акчанын көпчүлүгү ошол нерсеге кетип атат. Ошон үчүн туура кабыл алып, мына ишкерлер келип бизди колдоп, ошол күркөлөрдү мыйзам турган курулуштарды өзүңөр эле алып, мына биздин балдар барганда наоборот кой, мен өзүм эле алып бузуп берейин, тегиздеп берейин дешкен. Мына баардыгыңарга кайрылам ушул жерде. 1 метр чыктыңбы, 1 метрин азыртан буза бер, өзүң аркаңа кет да, өзүң красный китебиң, кызыл китебиң кайсы кайрып положено болсо ошол жер. Мына азыр кыдырабыз көчөлөрдү, мына жеке менчик частный көчөлөр, үйлөр барбы, ошол көчөлөрдү дагы кирип кыдырабыз. Бүт тосуп алган да жолдорду. Баардыгын тосуп алды. 2 машина мында коюп коет, ортосунан 1 машина бүтпөгөн көчөлөрүбүз бар экен. Тротуарларды жаап, астын тосуп, бүт алыгы мамлекеттин ичинде өзүнчө мамлекет болгон. Ошону бүт баардыгыңар эсиң барда этеңи жак деген жакшы сөз бар. Өзүңөр оңдоп түздөй бергиле да. Бул чыктыңбы? Чыгып кой. Мен ачык айтам, бир 80 эме 92-93 жылдары алайда таш забор мода болуп кеткен, ачык айтам. Забор мода болуп. Россияда эле бир келип калып, бар мен да атамдын үйүн заборду тосуп берип коюн десем, элдер бүт мындай 1 метр, 2 метр чыгып тротуарды ошо биз больницага кеткен көчөдө сеттерде тосуп алып баардыгы тротуарды. Анан мен деле ата-аналарга туштадым да, ой балам, бир мезгил келет, ушундагы өкмөт сурай турган мезгил болот деген да. Өзүбүздүн эле ордубуз кайра болсо ошо тротуар элдин жолун тоспош керек деген. Ошо эсимен кетпейт да. А бизде биринчи чыгат экенсиңер, бир көрттөндүрүп бактарак эгип көрөсүңөр, дагы чыкпаса бир профиль менен тосуп көрөт экенсиңер, дагы чыкпаса анан фундамент көтөрүп бир забор кылып алып атасыңар. Андай болбойт да турганда. Тура закон иштеш керек дейм. Баардыгын эле биз барып талкалаган эме, мына ар бириңер чыгып, ушу элге жашаган жериңерде ачып коелу, бир үлгүлүү көчөлөрдү кылайлы деп аракет кылып беришиңер. Макулбу? Анан сен проект болсо бер, 19 жылга аракет кылайлы. Макулбу? Азыр мүмкүнчү мына Шакирип 70 миллион ошо сенин көчөңө кетип атат да, силердин көчөңө кетип атат. Жолуңарды оңдоп түзүп атат. Мурун 7 метр болсо, азыр 20 метр болот. Жолдун турасы, жол машина жүрө турган жол 12 метр болот. Жалпы 20 метр. Анан жашыл зонасы, тротуар, астындагы мына суулар, турбаларын, коммуникацияларын бүт алмаштырып атабыз. Ошол баардык акчалар кетип атат. Биздин максат ошо бул жагы Западныйдан, нар жагы ошо Шакирип, шаардын ар тарабына мындай кылып кирип шаарды оңдош. Мына Фрунзенский базарды өткөндө барып, астын тазалаттык. Көрдүңөрбү? Камок, грил бүт коюп алыптыр да. Базардын астында ошол жерден өтсөң постоянно пробка да. Кечке маал өтсөң той жанында ресторан. Машиналар коет, адам машина эмес, адам андайдан өтөсүң да. Карасаң 3-4 эле камок да. Пайдасынан зыяны көп болот да. Алдырып койду, кече базарды Фрунзенский базардын жетекчисине рахмат, кече кетип атып түндө көрдүм, жакшынакай брусчатка басып, ошол жерге баягындай парковка кылып коюптур да. Жакшы да мына. Пробка жок, машиналар суу өтүп атат да. Ошондой кылып ар ким өзүбүздүн турган жеке менчик базарларыбызды
туштарыбызды караш керек. Биз баргандан кийин анда сөзсүз бир кемчилдигиңер таап, анда өзүңөрдүн уруп акча кетирген нерсеңерди да сөзсүз бузабыз. Лучше өзүңөр ыңгайлуу шарттарды бузуп, мына биз барганда айтып, мына 1 метр чыккан эле мына жагын оңдоп берейин. 1 метр чыккан жериме мыйзам чегинде ошо УМСке, муниципалдык кызматка мен арендамды төгөйүн деп. 1 квадрат метр жерге дагы чыктыңбы акчасын төлөшүң керек да. Анан биз салык түшө турган жерден түшүрбөйбүз. Чоң ишкана компанияларды карабайбыз, салым жашырабыз да көчөдөгү бир 1000 сомдоткон камакторду шаарыбызды базар кылып алып, анан салык төгөт, бул аренда төгөт деп отурабыз да. Бул калыстык эмес да. Ошон үчүн салыкты түшө турган жолдорун биз билебиз каякта түшөт. Ресторан, кафелер айтып атабыз. Келишим менен төгүп коет экен. Көрүп атабыз ресторан бир күндө тойлор канча адам кирип атат, канча акча таап атат. Айына азыр күндүзү дагы иштеп атат, Куран окуткан эман айтпайлы. Түнү ресторанның бардыгы занят да. Төккөн салыктарын караганда. Ошондой үчүн мен айтпайм, мындай төкпөй атасыңар же аз төгүп атасыңар деп. Өзүңөр Кудайлар коркуш керек да. Бул салык деген бул Алла Таала карап отурат да. Мына ошон үчүн өзүңөр баягындай туура төгүп кой, мен киреше төгүп атам, таап атам. Ушу кирешенин мына 4%, 5% положениясын төгүп берейин деп өзүбүз ойгонушубуз керек. Полиция, налоговый же мэрияны кыйнабай, өзүбүз ошону төгүп жүрөбүз керек. Мисалы, өнүккөн мамлекеттер бар, тамак ичсең деле ошол жерде чегинде жазылып турат да, 4% мына салык деп турат да, баардыгы. Даже ачык айтам, уулуу сөздө уят жок. Туалетке кирсең дагы чек берет. Чегинде дагы жазылып турат. Төккөн ошо 1 еврону, 5 еврону ошодо салыгы кетет. Билет да, что жарандардагы ошо ар бир кылган нерсесинде сөзсүз пайда түшүп атат мамлекетке. Дагы барбызбы? Жол боюнча мындай эми ал Тда 660 километр деп коет. Ал мына мамлекет башчыбыз да эми өзү областта иштеп кетип анын проблеманы жакшы билет да. Анан буну айтып Минтрансқа, ал Минтранстын балансысындагы жол да. Шаардык мэриянын эч кандай тешеси жок, бирок мен ушу губернатор болуп турганда дагы азыр дагы айтып атабыз, ушу жер жолду кире-беришке, шаарда кире-бериш жер аябай мындай оор болуп атат да. Кечке мал областныйга барсам кириш проблема. Ошон үчүн аны менсиз деле, башкасы деле Сооронбашар жакшы билет. Эми азыр Минтранска тапшырма берген, алар проекттин долбоорлорун даярдап атышат. Анан эми саясатты көрдүңөр да, мына президентибиз деле 2 жылга жакындап калды. Анын 2 жылын тең ушул убакытка чейин саясат менен алек болуп калды. Тура ошонун ичинде мына бир топ тышкы мамилелерибизде коңшу мамлекеттер менен, башка чет мамлекеттер менен бир топ аракет кылып, анча деген жолугушууларды өткөзүп, Кудай кааласа жемиштерин бере баштады да. Саясат да болуп атты, бирок ошо иш да кетип атты. Мына өткөндө телевидениеден көрдүңөр да, массалык маалымат каражаттарына президентибиз Сизимбин менен жолукканда Ош шаарына бериле турган грант боюнча Бишкекке биринчи этабы Бишкек шаарына берилген да, гранттын акчачы Кытай мамлекетинен, ал Бишкек шаарынын жолдору ошонун эсебинен оңдолду. Экинчи этабы биздин Ош шаары эле да. Бир $100 миллион каралган экен Бишкек эмеден, ушу Кытайда мындай сүйлөшүүлөр болгон. Эми буну азыр эртең болуп кетет дегенде мен алыспын, сүйлөшүү жолдору болуп атат. Ушу бул дагы президентибиздин аракети менен болуп атат. Кудай буйруп, ушу болуп кала турган болсо, шаардын ичиндеги ички жолдорубуз биздин проект боюнча бир 55-60 көчөбүз асфальт болуш керек да. Мына центральный көчөлөр бардыгы азыр көрүп атпайсыңарбы? Одурала болуп атат бардыгы. Ошолор бүт кырып таштап, бүт мына Шакирова көчөсү кандай болсо, шаардын ичиндеги көчөлөр да ошондой. Лотоктору, брусчаткалар, түнкү освещениялар бардыгы ошол заман талабына жооп бере турган жолдор. Бул пландар, ойлор чечилгенден кийин айтышыбыз керек. Эми суроо болуп калды, мен айтып атам. Ошон үчүн бардыгыбыз Кудайдан тилешибиз керек. Ушундай элдин рызкысын бере бер, президентибизге ишин оңдойго бер депчи, ушу сүйлөшүүлөрдө бир жыйынтык чыксын деп бардыгыбыз оюбузду, тилегибизди жакшы кылышыбыз керек. Тынчылык болсо, инвесторлор келип береке келет. Үй бүлөңдө дагы келинчең менен же жолдошуң менен кичине айтыша түшсөң, иш таштап койгуң келет, иштебегиң келип калат да, иштегиң келбей калат. Береке кирбей калат. Ошон үчүн мамлекет болгондон, шаар болгондон биринчи очередь шаарыбызда тынчылык керек. Эң айрыкча мына
улуттар аралык мамиле бизден кетпесин, ачык айтайын, мен суранам. Башка жактагылар кандай кылып бөлүнүп жаралат, Ош шаарынан бизден эч качан эчтеке кетпесин. Ошондо түндүк түштүк өзбек, кыргыз, башка улут деген токтотойлу. Тыч, жакшына үлгүлүү болуп жашайлы. Анан баардыгы болот. Макулбу? Ошону токтотойлу. Анан ошондой планда бар, ошол азыр проекттин долбоорлору даярдалып атат. Не только наркы машина базардан келет, мына Ош Иркыштандан келетканда машина базар 10 адыр менен айланып, мына Фуркаттагы Ноокаттын жолундагы асфальтный заводдун дебинин жанынан чыга турган проекттин долбоорлору ошондой. Мына азыр КАМАЗдар кирип, мына Западный менен кетип атышпай, Баткенге кеткен. Ошолор шаарга кирбей, келечекте ошол план боюнча ошол объездной жол менен өтүп кетиш керек. Азыр келип атпайбы, мына Запад бүт пробка болуп атат кечине. Ошон үчүн биз биринчи шартты түзүп берсек, чоң грузовой шаардын ичине кирбегенге мындай шарт түзүшүбүз керек. Ушундай жолугушууларды кылып, эркин, мына тегерек стол катары жолугуп турайлы. Кылган иштердин жыйынтыгын бири-бирибизге айтып, дагы суроолор болсо. Чоң рахмат. Ушул семинардын ишине ийгилик каалайбыз, жемишин берет деп мен сөз ишенем. Силерге ишиңерде ийгилик болсун. Кудайым силерди колдосун. Кудай мамлекетибизди колдоп, өнүгөн өскөн мамлекеттердин катарына кошулуп, шаарыбызды Кудайым колдоп, жакшы шаарлардын катарында болойлу, башка шаарларга үлгү болойлу. Чоң рахмат. Рахмат, Талабек Насырбекович.